Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, учурдагы ой көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Мына бизге атайын ушул учурдагы бүгүнкү күндө СОС балдар айылынан атайын ушул кызматкерлер келип, мына бүгүн ой бөлүшкөн отурат. Мен алгач сиздерге келген меймандарды тааныштыра кетейин. Богачиев Нурбек Додурбаевич, СОС балдар айылынын директору. Ошондой эле Чолпонкулова Нурила Жумабаевна, СОС балдар айылына караштуу үй бүлө бекемдөө долбоорунун координатору. Ажыгулова Гүлнара Туратбековна, СОС балдар айылына караштуу мээрим үйү кризистик борборунун координатору. Куш келиптер, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Анда алгач Нурбек Додурбаевич сизден баштасак сөздү. Анан эми ушул СОС балдар айылынын директору катарында бүгүнкү күндө ушул кандай иш жүргүзүп атасыздар, кандай иш алып барып атасыздар дегенде ушул балдар жөнүндө токтоло кетсеңиз. Чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн. СОС балдар айылы негизинен 2002-жылы ачылган Чолпон Ата шаарында, бирок ошол оор тагдырдын ар кандай шарттарынан, акыбалына туш келип, бизге келген балдардын нарын менен көбүнчөсү Көл областынан алабыз. Азыркы учурда 65 балабыз бар, студенттер бар, алар менен кошо санаганда бир 100дөн ашык балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Эми Кудайга шүгүр, үй бүлөлүк формада болгондуктан, биздики интернат типинде эмес, үй бүлөлүк типте болгондуктан балдарыбыз жакшы университет, колледждерде окуп, жашоодо жакшы бир өздөрүнүн жолун таап кетип атышат. Бирок эгерде мындай жалпы ала турган болсок, азыркы учурда кээ бир статистикалар өзүндө көрсөтүп атат, Кыргызстанда ажырашуулардын саны да көбөйүп, анан азыр жалгыз бой апалардын саны, айтканда, жалпы коомчулукта аялдардын 1/3 болуп калыптыр. 1/3 жалгыз өздөрү тарбиялап өстүрүп атат. Анан тилекке каршы жанагындай туура эмес тарбиялоо же болбосо зордук зомбулукка жол берүү дагы бизде көп болуп атат да азыркы учурда. Мына ушул жана ажырашуунун кесепетинен балдар каралбай калып атат да. Мисалы үчүн атасы жок, көбүнчө эле ошо энелерге түш келип калат дегенибиз го дейм азыр. Ошентип айтып атасыз. Анан эми мынакей үй бүлө деген да бар да, мисалы үчүн, Анан эми бай сиздер дагы ушул тармакта иштегенден кийин ушул үй бүлөдөгү аны бекемдөө боюнча анан Нурила Жумабаевна сиз айтып кетсеңиз. Үй бүлө бекемдөө долбоору биздин Ысык Көл районунда 2006-жылы ачылган. Биздин негизги максат ошо балдар ата-энеси жок калбасын, алдын алуу иштерин өткөрөбүз. Баягы Ысык Көл району боюнча иш алып барганда балдарымды таштап кетет элем, бага албай калдым, малым жетпей калды деген көбүрөөк ата-энелер, энелер, жалгыз бой аталар. Анан биз ошолорду алып алып, өзүбүз жардам көрсөтүп, биз өзүбүз эле жалгыз эмес, мамлекеттик структуралар менен биргеликте иш алып барабыз. Анан ошо үй бүлөнү бекемдегенге аракет кылабыз. Анан бизде жакшы программалар бар, тренингдер бар. Ошолорду өткөндөн кийин баягы ата-эне өзүнө келип, кайра мен туура эмес кылып аткан турбаймынбы деп бекемделип калат. Тилекке каршы биз 80 үй бүлөнү бир жылда камсыз кылсак, ошонун экиси, үчөөсү уже эме болуп калат, балдар менен баары жок болбойм депчи. Атак калган биз 85% сактап калганга аракет кылабыз да. Жана тренингтерди кандай өткөрөсүздөр? Кыдырып жерлерде. Тренингтерде биздики Ысык Көл району 150 километр эмеспи узундугучу. Анан биз ошол жерде офистерди ачканбыз. Ананивада бар, Чолпонтада бар, Тамчыда бар, ар бир райондо. Ошондо баягы акчасы жок, жол киреси жок үй бүлөлөр келгенге жакшы эме түзүп беребиз да, шарт түзүп беребиз. Анан ошол жерге барып өзүбүздүн тастыкталган жакшы тренерлерибиз бар. Канча бир окуудан өткөн, национальный тренерлер бар. Анан ошолор бала менен биргеликте деген аябай жакшы программабыз бар. Анан ошол жерде деген бала менен кантип баарлашыш керек, бала менен кантип балага кантип кам көрүш керек, ошолордун баардыгын жакшынакай кылып түшүндүрүп беребиз. Ал 8 уроктон турат. Анан баягы ата-эне келбейм деп аткан ата-эне кызыктар болуп, аябай сонун турбайбы, мен баламды башында деген сабатчымда андай болбойт турбайбы, мен баламды укканды үйрөнүп калдым деген жакшы отзывдарды угабыз. Анан ошентип иштерибизди алып барабыз. Эми только тренингтерден тышкары биз еще баланын жанагындай сезонго тууралап кийините албай калган ата-энелер бар, мектепке даярдай албай калган ата-энелер бар, психологдорубуз бар өзүбүздүн. Ошондой ар тараптуу үй бүлөнү алып туруп, үй бүлө менен биргеликте биз өзүбүз сага муну кылабыз дебейбиз да. Үй бүлө менен биргеликте жакшылап анализ жүргүзүп, план түзүп, анан ошого жараша иштерибизди аткарабыз. Жакшы экен. Анда Гүлнар Туратбековна менен сиз дагы ушул балдар айылына караштуу мээрим үйү кризистик борборунун координатору катарында сиздер кандай иштер жүргүзүп атасыздар, ушул боюнча айтсаңыз. Биздин кризисный борбор жөнүндө айта кетсек, биздин кризисный борбор ошо Чолпон Ата айылынын ичинде жайгашкан, Чолпон Атанын ичинде.
2018 жылдан бери иштеп келатат. Көбү билбейт, но биз ушуга чейин биз ушу Ысык Көл район боюнча зордук зомбулукка кабылган үй-бүлөлөрдү кабыл алчубыз. Эми могу проект боюнча айта кетсе. Анан эми айта кетсеңиз, Нурбек Докторбаевич мынакей жогоруда айтпадыкпы, ушу балдардын кийинки мезгилдерде чындыгында кароосуз калган көп жагдайлары бул ата энелердин жана мигранттар болуп кетиши, чет өлкөгө иштеп кетиши. Анан эми өзүнүн ата энеси болбосо да бир жакын туугандарына, таяке жээндерине балдарды таштап кетип атпайбы. Демек бул балдар ошондой кароосуз калды деген маанини түшүндүрөт да негизи, туурабы? Ата энесиндей тарбия болбойт баары бирчи, колундагыдай. Туптар айтып атасыңар, эми биз муну тирүүлөй жетим калган, социалдык жетим деген бир мындай наам айтылат да аларгачы. Бирок эми ошо бизди көрүп аткан сыналгыда отурган азыркы көрүүчүлөргө кайрылып кетмекчимин. Эми өзүнүн ата энесиндей эч ким болуп бере албайт. Өзүнүн энесиндей мээримди эч ким эч качан төкпөйт. Ошондуктан кээ бир туугандарыбыз эми ойлоп атат, чет жакка барып акча таап келсем, үйүм салып алсам, бүтүрүп алсам деп жакшы ниетин кылып атат. Бирок балдар ошол учурда тилекке каршы туура эмес тарбияланып калса, зордук зомбулук көрүп калса, жан дүйнөсү жабыркап калган болсо, алар үй салса дагы Туура. Кеч болуп калат. Кеч болуп калат дагы. Анан эң негизги нерсе мындай болуп атпайбы? Энеден эркек дагы, кыз дагы ошол мээримди, жумшактыкты, назиктикти, сезимдерди энесинен таанаса, атасынан эркек бала да, кыз дагы бул практиканы көрөт да. Мисалы, адамдар менен кантип учурашыш керек, адамдар менен кантип маселени чечиш керек, маселе деген эмнеден коркуш керек, эмнеден коркпош керек. Мындай тик жашоодо так, даана көп нерселерди дасыккан күчтүү адам болушту толук үй бүлөдөн гана ошондой балдар көрүп чоңоюп чыгышат да. Анан балдардын психологиясы боюнча келгенде ушул канча жаштан башталат ба тарбиялоо дегенчи? Эми баягы Сухомлинскийдин бир жакшы сөзү бар. Улуу педагогтунчу. Баланы эненин ичинде тарбиялайт дегенчи. Тарбиялаш керек дегенчи. Ал эми төрөлгөндөн кийин деле мына балдардын психологиясы ар кандай өзгөрүп атпайбы, 5 жаш деп коебуз, 10 жаш деп коебуз. Андан ары кете берет да 15 жаш. Ушул боюнча токтолсоңуз. Ал боюнча токтолгондо мен сиз менен толугу менен макулмун. Баягы ичте jaтканда эле баягы биз ал көп нерсени билбейт деп эле сүйлөшүшпөйт, уруша беришет, ошол жактын баардыгынан тарбияла кетет. Бирок Монтессори педагогика деген жакшы түшүнүк бар. Ал боюнча баланы 3 жашка чейин тарбиялаш керек деген нерсе бар да. Бизде менталитетке ылайык тилекке каршы баягы 3 жашка чыга элек бала көп нерсени билгиси келет да, келип ата энесине, мамасына жардам бергиси келет, бирдеме жасагысы келет. Биз эмне кылабыз? Аны тынч отур, сен колуңан келбейт, ары бол, сен азыр кичинекейсиң деп ошондой нерселерди кылабыз да тилекке. Кайдыгер мамиле кылабыз. Кайдыгер мамиле кылабыз. Анан 3 жашка чейин негизги базалык тарбия ошондой кетет экен, түшүнүктөр боюнчачы. Андан кийин эми өмүр бою эле баягы жакшы мамиле кылып, баланын кылган ишине баа берип, баланын өзүнө эмес. Биз айтабыз да, сен ушундай салыштырып баштайсыз го, сенин мээң иштебейт деген сыяктуу эмес. Балам, мен ушул кылган нерсең мага кичине жакпай калды деп баланын кылган нерсесине баа берсек, биз деген жакшы, өзүнө өзү ишенген, эч нерседен коркпогон балдарды тарбияламакпыз да. Анан мен Нурбек Докторбаевичтин айтканына да толук кандуу кошулам. Себеби деген көп түшүнөм, акча керек болуп миграцияга кетесиздер, баламды ушул келечегин мен камсыз кылышым керек, үй салышым керек деп кетесиздер. Бирок ошол ата энелерге айткым келет, баланын ошол тарбиялоо убагын биз кой бербейли да, мээрим бере албай калабыз. Бизде Нурбек Докторбаевичтин жакшы айткан сөзү бар, бул жерде деген тешик пайда болуп калат деген дейчи. Бала деген сусап калат мээримге, аны түшүнгөнгө. Андан кийин уже чындап эле кийин үй салсак дагы, көп нерселерди жасап берсек дагы просто убактыбызды кой бербеген болуп калабыз да. Ошол мезгилдерде мынакы балдар калып калды деп атабыз үйүндө, таяке жээндеп атпайбыз жана бөлөлөрдүн. Алар эми алардын да өзүнүн балдары бар да. Анан ошолорго басымтуу деген болот балдарды. Кагып силкүү деген болот, туурабы? Анан ошол жанагы балдардын көкүрөгү көйгөйлүү болуп калган маселелер ушундан болуш керек да. Туурадан Туранбек ага мындай нерсе бар да. Мен өзүм этно педагогиканы көп изилдейм да, илгери ата бабаларыбыз кантип тарбиялаган? Кантип күчтүү эр жүрөктөр тарбиялаган? Туура. Анан ушул жактачы бизде азыркы учурда байкасаңыздар, үй бүлө институту деп жалпы айта турган болсок, бирок ата институту кайсы жерде азыр? Эне институту бар, эне баары кам көрөт экен, тамагын жасап берет экен, жылуу жумшак төшөгүн салып берет экен, баардык нерсесине апа кам көрөт да, атачы. Бизде азыркы учурда чыныгы жигиттик
жигиттер тарбиялаганга менин оюмча азыркы учурда маал келди, убакыт өтүп баратат. Ошо чыныгы жигиттерди, чыныгы аталарды биз мындай айтабыз да, мисалы бир чуркап жүргөн кичинекей эркек баланы тарбиялайм деген адам ошонун келечекте бир ата болоорун эске алыш керек. Ошол жигиттин эртеңки күнү элдин намысын, мамлекеттин намысын коргой турган чыныгы жигит экен ошол көз караш менен караганда, мугалимдер дагы, тарбиячылар дагы баардык коом биз ал баланы кичинекей чагынан баштап чыныгы жигит катары тарбиялайбыз. Бир кичинекей кыздын мындай жүргөнүндө эртеңки күнү эне болот экенин, назик, мейриман, баардык жан дүйнөсү таза, назик болоорун эске алуу менен мамиле кылсак, эч качан ошол кызга жаман сөз айтпайбыз, сөкпөйбүз, сакпайбыз, чаппайбыз. Коомчулук илгери ушинтип тарбиялаганда эч качан мисалы эркек баланы апалар баатырларды тарбиялаганда 5-6 жашына чейин гана тарбиялачу экен. Алтыным, жаным, жан бергенди эркелетчү экен. 6 жаштан кийин болсо эл багарым дегенде, баатырым дегенде. Анан ошону кулагына сиңип, жан дүйнөсүнө, сокур сезимине сиңип туруп, 13-14 жашында ошо жигиттер жортулга чыгып атпайбы? А биз болсо азыркы учурдагы аталар үй бүлө менен иши жок көп учурда. А энелер болсо дагы эле 30га чыкса деле шапканы кийдим, курсагың токпу, тиги свитерин кийип алчу деп баардык нерсесине кийлигишип атат. Дейін көрөтөсүз. Мына кийинки мезгилдерде чындыгына жаштар айрыкча эрке болуп кетти да. Мына карасаңыз, ар бирөндө азыр машина сатып берген ата-энелер бар эркелетип. Тарбия деген каяктан? Тарбия калып калып атпайбы? Туурабы? Айтканын жасап атат баардыгын тең. Анан бизде да бир балия бар, могу жерде биз. Могу телефон деген мынакей азыркы барыбызда сотка деген бар го. Ушул азыр төрөлгөн баладан баштап эле сотканы кармалап, мынакей ата-энеси ошо ыйласа эле ошол эптеп кутулуштун максатын, соороочунун максаты кылып эле берип коет колуна. Бир нерсени ачып берет анын ичиндеги. Анан ошол 2 жаштагы деле, 1 жаштагы деле азыр балдар, 3 жаштагы деле баары ошо телефонду карамап, ошону сооронуп калчу болду дагы. Болду демекчи. Ушул жөнүндө айтсаңыз ушул соткалардын кандай ушул таасири? Соткалардын таасири дегенде биз айтсын ал тиги туура эмес деп болбойт деген нерседен да алысыраак болушубуз керек. Болгону убакыт ченемин кармашыбыз керек. Анан баягы мен айтып атпайбы, Күн кармаган балдар бар. Күн кармаган балдар бар. Сотканы көздө көрбөй калгандар бар азыр. 3 жашка чейин балага сотка бербегенге аракет кылышыбыз керек ата-энелер. Себеби деген ал ден соолугуна зыян келтирет биринчиден. Көзү баягы эме ар кандай ооруларга чалдыгып калат. Андан кийин уже зависимость пайда болуп калат. Ошол соткага аябай баягы байланып калат да бала. Ошон үчүн 3 жашка чейин балага сотка карматпаганга аракет кылышыбыз керек. Себеби деген биз түшүнөбүз, баягы баланы сотканы карматып коюп тынч отуруп турат, бул алаксып турат деп биз өз жумуштарыбызды аткарганга аракет кылабыз, но бирок баланын келечегин биз ойлошубуз керек. Анан 3 жаштан кийин уже баягы келишим түзүү. 1 саат кармасаң болот, жарым саат кармасаң болот, өзүң керектүү. Азыр деген искусственный интеллект болуп жакшы нерселер да бар, соткадан жакшы нерселерди үйрөнсө болот. Бирок ошол нерсени биз контролдоп турушубуз керек, карап турушубуз керек. А биз обычно эмне кылабыз? Колуна карматабыз, бүттү, сен тынч отуруп тур, өзүбүздүн жумуштарыбызды, иштерибизди кармап келебиз. Анан дагы бир нерсе, бизден үй бүлөдө кандай? Балам, сен сотка кармала, бирок ата-энелер тилекке каршы чай ичип отурсак дагы ошо сотка менен отурабыз. Телевизор карап, баягы телевизордо күйгүзүп коюп, негизи өзүбүз соткага байланып калганбыз. Ошон үчүн баланы тарбиялоодо эң биринчи кезекте биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Гүлнара Торопбекова, мынакей ушул кризистик борборунда сиз иш жүргүзүп жатасыз дегенде координатор катарында. Анан эми бул мектептерде көбүнчө зордук, зомбулук дегендер бар десечи. Рекетчилик дегендер бар дегеним. Чоң балдар менен чоң класстагы балдар кичинекей балдарга жанакындай салык салган ушулар көп болот. Айрым ушуларда балдар ошого туруштук бере албай өлүп калаткандар бар, мунуп жөнөлүп калаткандар бар дегенде жанакындай айтпай атайбыз. Ушулар боюнча да бир азыраак токтолсоңуз. Ошо боюнча айта кетсек, биз негизи ошону деген ата-эне байкаш керек да. Ошо мектептен эмеге буллинг деп коет, азыр буллингке кабылышат балдар. Ошону деген биринчи очередь ата-энеси байкаш керек. Соцпедагогдор, мугалимдер байкаш керек. Потому что мунун последствиялары жаман болуп атат, ошо суицидке алып барып атат. Туура суицидке барып. Да. Кошумча биякта айта кетчү нерсе мындай болуп атат да. Бир бала, бир өспүрүм эмне үчүн муну кылат? Биринчи адамдачы 3 нерседен турат да, мисалы кыргыз тилинде карасаңыздар, адам денеден турат, акылдан турат, анан жан дүйнөдөн турат, рухтан турат. Илгери ата-бабаларыбыз акыл деген
зээн деген. туура. Туурабы? Зээндүү жүрек деген. Адамдын боо жери бош калса, көкүрөгү бош калса, көңүлү жабыркаса, анда башка нерселерге толо баштайт дагы. Бул жерде караңгы, ошон үчүн кыргыздарда жана кара мөртөз, кара санатай деген нерселер кара нерсеге толо баштайт. Ак көңүл, ак жакшы нерселер алыстап, бала өзүн жалгыз серей баштайт. Бала бул дүйнөгө жаңы келгенде эң биринчи сезими бул бирөөгө керек болуу сезими экен да. Ошон үчүн бала көзүн ача элек жатып эле эриндери менен апасынын эмчегин издесе, көзү менен мен кимге керек болдум экен деп издейт. Анан биз өмүр бою түбөлүп, ошол өмүрдүн акыркы күнүнө чейин ошону изденебиз. Жабыркаган жанагы балдардын көбү тилекке каршы ошо үй бүлөсүндө, ата энесинин жанында, же болбосо ошо ата энеси алыста болуп, боягында жалгыздык сезип, эч кимге кереги жок экенин. Кара мөртөз. Кара мөртөз болуп, бул дүйнөдө, бул жашоодо жашагандан эч кандай бир пайда дагы, бир максат дагы көрбөгөндүктөн ошондон жок болуп кетет да. Анан жана телефон менен бул экөө аябай байланыштуу нерсе да. Анткени байкасаңыздар, азыркы учурда бул бычакка окшош да. Бычак менен нан да кесебиз, алма да кесип жейбиз, бирок бычак менен адамдарды өлтүргөндөр да бар. Телефондо так ошондой эле. Бирок биякта эң негизги нерсе, биз эгерде бир балага колуңдагыны бер деп атсак, башка сунуш менен кайрылышыбыз керек. Мисалы, конфет болбойт деп атсак, алма болот дешибиз керек. Алмурут болот дешибиз керек. Мына мону сен же деп туруп, бирөөнү болбойт деп атканда бир сунуш беришибиз керек. Ошондо бала бурчка такалбайт дагы, мен муну кылбасам, демек муну болот деп айта алат да. Экинчи болот. Экинчи жолу. Же болбосо, мисалы, мультфильм болбойт, демек хан таламай, же болбосо теги жомок, же болбосо көчөгө барып туруп, мен могул ойнойм, атам менен ойнойм, же болбосо ат менен, же болбосо мынтем деп бир альтернативасы алаксыты болуш керек да. Анан эң негизги нерсе, жана Альберт Эйнштейн айткан нерсеси бар экен да. Эң чоң нерсе бул кыялдануу экен. Биздин балдарыбыз менен эмне кыялданып атабыз? Анткени ар бир пландын башында кыял турат. Мисалы, азыр айтып атпайбыз, убагында жасабайсың, тигинтпейсиң, саатында эрте турбайсың, же болбосо эмне үчүн стратегиялык план азына чоң кишилерде, биз район, область жактарда да жүрөбүз, иш-чаралар менен. Пландоо начар болот. Эмне үчүн пландоо начар? Анткени адамдар ошону кыялданып, элестете албай атат. Эмне жыйынтыгында эмне болоорун Көз жетпейт. Көз жетпейт. Эмне үчүн? Анткени корку сезими бар. Корку сезими эмне үчүн калыптанып калган? Анткени кичинекей чанан ойнобо, отур, баспа, чуркаба деген нерсени үйүнөн да көрсө, бала бакчадан да укса, мектептен да ошону укса, анан 13-14 жашында эмне болот? Жарылат баягы. Баарыңарды урганым жок дегендей болот. Же болбосо баарыңар керегиңер жоксуңар дейт. Ишеним жоголот дагы, анан өз каалаганын кылат. Анан ошондон боягы жабыркап атпайбы? Биз бояк эмне куюп атабыз? Азыркы учурда жанакы ата институту дегенде, ушул жерде белгилеп кетким келет да. Бир убактарда эшегине өңөргөн аталар бар болчу. Туурабы? Колунан жетелеп неберелерин бир жакшылыкка алып барган, бир жакшы бир жерлерге алып барган, тоого, жайытка, мал кайтарса дагы небересин ээрчиткен аталар бар болчу. Тайталар бар болчу. Кайда? Эл менен тааныштырган. Жер менен тааныштырган. Эл менен, ошон үчүн айтат го, жана атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп атат. Бизде ошол институт жоголгондуктан дагы көйгөй болуп атат да. Ушул боюнча тема көтөргөндө бир жакшы бир окуяны айтып беришти да бирөө. Менин дейт да, апам дейт, атаң келер учур келип калды, атаңдын жолу таза жолдо келсин, шыпырагала деп неберелерин ошо тайнес айтышкан. Чуркап бара калыптыр, корон шыпырчубуз, анткени атам келчү учур болуп калды. Атам келчү учур болуп калды деп самоорду кайнатчыбыз дейт. Атам учур келип калды деп туруп, таза кылып туруп, бүт нерсени бүтүрө калчыбыз дейт. Азыр ата келатат дегенде кимде кандай сезим ойгонуп атат? Азыр ата келатат десе, кээ бир аялдар айтатпы, атам мас, алкаш депчи келатат. Азыр өлтүрөт. Ал жака качып жатты. Ата менен коркут эмес, атанын иши деген коркуту. Курал катарына пайдаланат да атаны. Тилекке каршы ошондой болот ба? Анткени ошол ата институту, үй бүлөк институту монда бизде
титиреп атат да. Же батышчыл болушубуз керекпи, же чыгышчыл болушубуз керекпи, же өзүбүзгө кайтышыбыз керекпи, же тигил жака бул жака деп. Биз өзүбүзгө кайта албай атабыз. Өзүбүздүн нукура тиги баалуулуктарыбызга кайтып, ата деген ким, апа деген ким, келин деген ким, бала деген, күйөө кандай болуш керек, жубай кандай болуш керек, бири-бирине мамиле кандай болуш керек дегенде балким азыркы учурда сиздерге чоң рахмат, ушундай учур менен пайдаланып айтып атасыз. Чогулсак, кайра ушуну көтөрсөк, туура, аксакалдарыбыздын аксакал деген наамын берсек. туура. Антпесе азыркы учурда апалардыкында шайыр апалар бар, апалар толтура туурабы? Ооба. Бүт жакта апалар жүр. Аталар Шайыр аталар жок болуп атпайбы? жок болот ата шайыр аталар. Жок, шайыр аталар болбосо дагы балким ошол билбейм. Мээрман ата. Кандайдыр бир ошол аталар көрсөтө тургандай. санжыра Даанышман. даанышман ата сонун айттыңыз мына. Даанышман аталар программасын ачсаңыз Туранова сонун болот. Ошол жерге келип туруп биз азыркы жаш жигиттерге айтабыз, аял кишиге момундай мамиле кылат. Сен ошондо кадырың көтөрүлөт. Антпесе сен эркек 1-2 жыл жашай элек жатып эле кадыры кетип атса эркектик. Ошол да. Жеген тамагы аш болбой атса, анан ал үйгө турбайт да. Басып кетип атат. Ажырашуу да мына ошол себептерден. Ажырашуулардын көп себеби азыркы учурдачы мурункудагыдай ара кештик же башка нерсе эмес. Азыр эркек эркектигин, аял аялдыгын, экөөнүн бири-бирине болгон баарлашуусу такыр жоктугуна. Кантип баарлашууну билбейт. Мамиле түзө албайт. Анан эң негизгиси адамдын көңүлүнө карап, көңүл бакчасын кура албайт. Эң туура. Анан эми мынакей Нурила Жумабаевна сиз дагы жогоруда Нурбек Доодурбаевич жакшы айтып кетти мисалы үчүн, чындыгында эле бизде баягы балакатка жетти деп 12 жаштан өйдө карай кыргыздарда ушундай каада салттар бар да. Кыргыздын өзүнүн эле макал лакаптары, сөздөрү эле жанагы чоң аталардын эле, тайата тайнелердин эле тарбиясы канча деген болгон. Чындыгында аш тойлор коюп балдарын жетелеп барып, эл менен тааныштырып көргөзүп, мына могу жерде момундай болот, тиги жерде тигиндей болот дегендей бир биздин өзүбүздүн баягы түбөлүк келаткан кыргыздын рухун түшүндүрүп ошол баягына көкүрөгүнө толтуруп жан дүйнөсүнө берген да. Ошондой. Мисалы үчүн энелер да ошондой кылган, апалар кыздарын ээрчитип барып. Жанагы сайма сайган кол өнөрчүлүк боюнча иштен баарын көргөзүп, мына момундай оокат кылат экен, мындай саят экен деп. Азыр биз андайлар азайбадыбы, туурабы? Сайма түгүл төшөк жасагандар жок болду бардык. Даяр нерсеге көнүп алдык барыбыз. Идиш да жубай калдык дегендей, кир да жубай калдык дегендей, мурда апаларыбыз менен энелерибизге биз суу ташып берип, биз кошо жуушчу элек. Энелерге жардам берип дегенибиз. Чоң аталарыбызга ошондой жана келатканда атын алып келип берип, атын токулгалап берчү элек. Мингизип, камчысына чейин даярдап. Атам чоң атам минсин ушул атты деп. Колтуктап үзөңгө бутун салып анан мингизип атып, узатып койчу элек дегендей. Анан энелерибиз айтар эле чындыгында. Атаңар келет дегенде биз баарын чындыгында даярдап бардык нерсени, чоң атабыз келет атат деген. Аны аттан алып түшүп дегендей, атты казыкка байлап дегендей, мына ошондой тарбиялар өскөнбүз. Апалар жөнүндө айтайын дедим эле. Кыздарды кантип тарбиялаш болот дейм эле. Кыздарды, балдарды кандай тарбиялайт деп өзүнчө бөлгөн боюнча мен негизи эле кичине жакшылап караш керек болуп калат го. Себеби деген баягы тарбиялоо дегенди мен дагы бир кайталап кетким келет. Тарбиялоо баардыгы жакшы, мындай сен мындай болушуң керек деп айтышыбыз керек. Бирок мен ошол улуу адамдардан аябай сурангым келгени, биз ошол тарбия өзүбүздөн көргөзүп беришибиз керек да. Сиз айтып атпайсызбы, аталардын камчысын даярдап баягы атка мингирчү деп. Камчысын даярдап атка мингиргенге чейин ошол ата кичинекей баласына кайра өзү ошондойду көрсөтүп берген да. Өйдө үйрөткөн, баягы атка мингенди үйрөткөн. Биздин Нурбек Доктурбаевич айткандай алып жүргөн, көрсөтүп, баягы алдына идеал болгон да. Ошондон кийин ал уже убагына келгенде уже небереси болобу, баласы болобу, атасына кайра ошондой мээрим кылып, баягы ал көргөзгөн нерсени атасына кайра толук кандуу бере алат. И ошол кыз тараптан деле тарбиялоо. Биз айтабыз, тарбиялаш керек, сен муну кылышың керек, сен кызсың деп. Кыздын орду, уулдун орду бар. Анан бирок ошол эле апалар, мисалы биз эмне кылабыз? Азыркы убакта иштеген апалар көп, миграцияга кетип калган апалар көп. Анан баягы кызды деген чогуу аны деле ошондой чогуу алып жүрүш керек да. Мындай кылып сайма сайса болот. Идишти монтип жууйт. Баягы 3 жашка чейин дегеним ал жерде деген унчукпай туруп, ошо 3 жашка чыгып аткан балага көрсөтүп берет ата-эне. Идишти монтип жуйт. Муну мындай кылып жыйнайт. Салфетканы мынтип бүктөйт.
акырын ал көзү менен дагы анан баягы толук кандуу мээрим менен мындай кылып көргөзгөндө бала кабыл алат. Баягы эчтеке жок эле жүрүп туруп анан сени тарбиялашым керек деп муну кыл дегенде балага көргөзүп баягы багыт беришибиз керек. Анан ошондо бала мындай болот турбайбы анан алып кетет ал нерсеничи. А сен жазашың керек деп эме кылганда, ага мындай приказный тон менен айтканда, анда уже бала деген баягы өзүн жоготуп коет да, мен эмне кылышым керек. Анан ар бир баланын жасаган ишин ар дайым мактап турушубуз керек. Сен колуңан келди, мен сүйүнүп атам, сен азаматсың деп. Баягы сен муну жазабай коюп турсуң, муну кылбай коюп турсуң деген нерседе анан балага мындай четко, конкретно маселе болгондо анан бала түшүнөт да. Менин оюм. Илгери апаларда биз илгери ырдачылыкта саймачы кыз деген ырлар бар эле. Ошо кыздар сайма сайып берелер дегендей. Анан кийин жанагы платошка деп атпайбы? Ошолорго да саймалар сайып берер эле дегендей. Анан шырдакчы деген энелер бар эле, шырдак жасаган, алай жасаган энелер бар эле дегендей. Эми анын баары артта калды азыр. Баарыбыз даяр өтүп алдык да. Азыр алай кийизди пайдаланган, шырдакты пайдаланган киши жок азыр. Баягы Күбө жейт деп үйүнө да киргизбейт. Эме кечирип коңуз, мен сизди бөлүп койдум. Баягы сиздер айтып атпайсызбы, үй бүлө институтун куруп атышат да бала менен кызчы. Анан анын кийинки жашоосу модель семьи деп коет. Алар өзүнүн үй бүлөсүнөн эмнени көрүшсө, тигил үй бүлөсүнө өзүнүн курган үй бүлөсүнө ошону алып келет. Ошону алып келет. Толук 100% ошону алып келишет. Эми мынакей Гүлнара азыр Таратбековна да отурат, сиз дагы бир кошумча айтсаңыз, анан эркин микрофон берейин мен. Арыңыздар өзүңөрдүн оюңуздарды кошумчалап койсоңуздар. Биз ошо мен кризисный борбордун координатору болом, Ысык-Көл районунда детская деревня айылын эмесинде территориясында жайгашкан. Ошо кризисный борбор жөнүндө кененирээк айтып кетейин деген. Биз ушу быйыл эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен мамлекеттин социалдык заказын утуп алганбыз могу июльдан баштап. Анан ошонун боюнча азыр кененирээк Нурила Жумабаева айтып кетсин. Бизде негизи ошо Ысык-Көл райондук соц детская деревня бар, ошо соц балдар айылына караштуу кризистик борбор мээрим үйү бар. Анан ошол мээрим үйүнө кимдер келет? Үй бүлөлүк зордук, зомбулукка кабылып калган эне 18 жашка чыга элек балдары менен. Анан бизде уже практикада болду, ата да келе алат. Зордук, зомбулукка кабылып калган ата да баласы менен келе алат. Атайын жай бар, бул. Атайын жай бар. Бул Караколдо да бир ачылган эле. Кийин жабылып калды. Бул бизде Чопон атада да. Анан биз ошол ушул жерге деген балдарды алып алып, анан бүт эле жанагындай колдоо көрсөтөбүз ар тараптуу. Эгер деген укуктук жактан керек болсо, укуктук жактан дагы жардам бере алабыз. Анан ошол 2018 жылы бизде деген ал убакта жана аракетчи аялдар көбөйүп кеткен. Биз негизги практикабыз менен ичкилик ичкен аялдар көбөйүп кетип, анан баягы ал убакта деген соц кызматкерлер ал адамдарды, балдар калып калат да, апасы арак ичип жүрсө, балдарды үйүнө алып кетишчи. Бизде ошондой кризистик борбор жок болчу. Анан ошол муктаждык пайда болгондугунан биздин райондук прокуратура, акимият, соц камсыздоо бөлүмү Ысык-Көл райондук ошол чогулуп алып, анан кийин ушундай нерсени ачканга туура келген да. Анан жай берилген, ал жерге деген келип, бул жерде маалымат бергени келдик. Эгер деген сиздер үй бүлөлүк зордук, зомбулукка кабылып, каяка барарыңыздарды билбей турсаңыздар, бизге ушул мээрим үй деген кризистик борбор бар. Биздин номерибизди калтырып кетебиз. Ошол боюнча айтып койсом болобу номерибизди? 0703 330 982. Ушул номер менен кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге бул деген 1 жылдык, 2 жылдык эмес, бул убактылуу жай. Биз ошол эмелер, маселелер чечилгенге чейин үй бүлөгө колдоо көрсөтөбүз. Бул жерде окуусу эмне болуп калат деп ойлонсоңуздар, бизде деген ошондой КДД балдар боюнча комиссия бар, ошол жерден чечим менен келишсе, биз ошол мектепке да жайгаштырабыз, садикке жайгаштырабыз. Ата-энеге ошол керектүү болгон күчтүү жактарын көбөйтүп туруп, жумуш менен камсыз кылабыз. Анан үй бүлөнү бекемдеп туруп, бул үй бүлө бекемдөөнүн алдында болот ба, үй бүлөнү бекемдеп туруп, анан акырын 6 ай болобу, 6 айдан кийин кайра дагы эгер муктаждык болсо улантабыз дагы, анан үй бүлөнү кайра чыгарабыз. Бул жерде деген только аял менен, бала менен эле иштей бербестен, биз ошол зордук, зомбулук көрсөткөн ата менен иш алып барабыз. Коррекционный программа деген бар. Эмне себептен зордук кылып атат, Эмне себептен зордук кылып атат? Ошол кандай үй бүлөнү бекемдесе болот? Ал эмнеси, проблемасы эмнеде? Аял менен баарлашуусунда кайсы жерде проблема болуп атат? Көйгөйлөрү. Анан кайра семейный совет кылабыз, баягы
ошо тегерек кылып тиги кайната кайненесин даже ошол жакка чейин барабыз. Келгиле ушул үй бүлөнү сактап калалы деп баардык аракеттерди кылабыз. Биздин максат үй бүлөнү ажыраштырып баягы кризистик борбордо ай сен болбой калдың эмес, үй бүлөнү бекемдегенге аракет кылабыз. Анан ушул боюнча дагы до конца айтып кетели, биз ошол эмгек жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында ошо мамлекеттик госзаказдар жарыяланып турат жылда. Анан биз ушул июль айынан баштап проект утуп алдык. Буюрса, бул дагы бизге кошумча жакшы жардам болуп атат. Анан биз ушул Ысык Көл области боюнча кардарларды камсыз кылып, ушундай бизди кризистик борборго кабыл алганга бүгүнкү күндө даярбыз. Эми зордук зомбулук аз болсун. Бирок ошондой эгер кабылып калган болсоңуздар, бизге ушул жогоруда мен айтып кеткен номерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы. Нурбек Догдурбаев, сизге да бир эркин микрофон берели. Ой, мен сизге да чоң рахмат. Менин жыйынтыктагы катарында эле зордук зомбулуктун аз болушу үчүн эркектергечи жаккан бир эле сөз бар экен. Сенин колуңан келет, сен азаматсың деп. Мындай айтканда, урматтуу эжекелер, жеңелер, карындаштар, жолдошторуңарды колдосоңор, сен менин алдымдай эркекке колдоо керек да. Жаныңда туруп, алып келген нерсесине ыраазы болуп, рахмат айтып, шүгүр кылып эле, анан сенин колуңан келет. Сен менин балдарымдын атасың деген сөз эркек үчүн бул шык да. Баа жеткис да. Баа жеткис. Анан эгер эркекти сындай баштасаңар, эркек майдалана баштайт дагы. Эркек сынып калат. Сынгандан кийин ал тилекке каршы башка жактан эметет. Анан эркек ар бир айткан сөзүн өзүнүн аялынын, анан апасынын айткан сөзүнө ишенет. 100% ишенет. Эгерде сен колуңан келет, сен кыла аласың десе, ага да ишенет. Сен эмне деген адамсың, сен деген жалкоосуң, сен жата бересиң, сен эчтеке кылбайсың десе, ага да ишенет. Анан өзүнө мээсине ошо куйла берет. Ошондуктан сын айтып эч качан бир адам жакшы адам кыла албайсыңар. Андан көрөк жакшы, жылуу, колдоочу сөздөрдү айтсаңыздар. Анан урматтуу абаларым, байкелерим, энелерим, сиздерге болсо, айымдар кандай карабагыла назик жаратылган. Булар сулуулукка, сүйүүгө ар дайым муктаж. Дүйнө жүзүндөгү эң көп шизофрения оорусуна кабылган Америкада изилдөө болгон экен, аялдар экен да көп учурда. Анан эмне себептен де изилдегенде, аял кишиге сүйүү жетпей калганда, жылуу мамиле жетпей калганда, жылуу сөз жетпей калганда, аял киши ички жан дүйнөсү уулана баштайт экен. Ошондуктан келгиле сөзгө сараң болбойбуз. Жаныбыздагы айымдарга жакшы, жылуу мамиле кылабыз дагы. Оозубуздагы сөзүбүздү, жакшы сөздөрүбүздү аябай, жакшы кичинекей болсо да белектерибизди берип, жылуу мамиле кылабыз. Ошондо ишенесиңер, жеген тамагыңар дагы аш болот, ичкен чайыңар дагы даамдуу болот. Анан мамиле өзгөрөт. Эң жакшы нерсе бала тарбиялоо деген нерсе жок. Ата-энени тарбиялоо деген бар. Эгерде атасы менен апасы бирине ушундай мамиле болуп, бири-бирин сыйлап турса, менин оюмча ал үй бүлөдөн сонун балдар чыгат. Жакшы бир мөмө болот. Ата ар дайым тамыр экен. Бир чоң мөмөлүү дарактын болсо, жалбырактары, теги бутактар болсо апа экен да, мөмө балдар экен да. Ошондуктан келгиле бирге кылсак, ошондо менин оюмча үй бүлө өзгөрөт, коом өзгөрөт, анан өлкөбүз өсүп-өнүгөт. Рахмат. Рахмат. Рахмат эми сиздерге. Мына жогоруда урматтуу телекөрүүчүлөр учурдагы программасында үй бүлө, балдар, зордук зомбулук жөнүндө мынакей жогоруда катышкан меймандарыбыздын ойлоруна дагы ортоктош болдуңуздар. Мен дагы бир рет сиздердин эсиңерге сала кетейин. Богачиев Нурбек Догдурбаевич, соцбалдар айылынын директору, Чолпонкулова Нурила Жумабаевна, соцбалдар айылына караштуу үй бүлө бекемдөө долбоорунун координатору, Ажыгулова Туратбековна Гүлнара, соцбалдар айылына караштуу Мээрим үйү кризистик борборунун координатору бизде мына мейманда болду. Анан мынакей сиздерге эле ушул жакшынакай ой пикирлериңиздерди ортого салып дегендей, үй бүлө жөнүндө дегендей, ата-эне жөнүндө дегендей, балдар жөнүндө омоктуу ойлоруңузду ортого салып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу менен биз учурдагы ой көрсөтүүбүздүн соңуна чыктык. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.